Assalamu alaikum kadırman görermanlar. Men sizler menen bir oy bölüşküm geldi. Mına şul mektep Sankt-Peterburg'da Krykov kanalının boyunda Sankt-Peterburg'un borborunda жайгашкан деп койсок болот. Бул сол жагымдагы имарат Мариинский театр деп коет. Мариинский театрынын бир жак четинин көрүнүшү. Бул болсо Крykov каналы. Бул үйлөр кадимкидей. Менин тун кызым Бегайым ушул мектептен 10-11 классты бүткөн, азыр Германияда. Ал жерде медайым болуп иштөөдө, окуп иштөөдө. Мен айтайын дегеним, ушул мектептин башкы спонсорлору армияндар да. Директор армиян, өз орус мектеп кадимкидей. Мугалимдер көп армияндар. Мен кызымды жаңы Питерге алып келгенде 9 классты бүтүрүп келгенбиз, анан 7 класска алабыз, 8 класска алабыз деп ошондой нерселер башталып башка мектептерде. Анан ушул мектепке келсек, бирөөлөрдөн угуп келдик эле жердештерден. Ушул өзүнүн классына 10-11 класс ушул жерден бүттү. Аябай жакшы мектеп, класстарында адамдар азыраак окуйт. Бүт музейлерге алып барып тааныштырышып, аябай армияндар өздөрү спонсорлук кылышып, билимди негизи жакшы бере турган мектеп да. Эми сөздүн төркүнү ушундай мектептерди биз дагы спонсор болуп, мисалы үчүн кыргыздар аябай көп жайланышкан шаарларда, мисалы үчүн Москвага жок дегенде бир мектеп, Красноярский, Екатеринбург, Новосибирск сыяктуу шаарларга бирден мектеп салып, өзүбүз спонсор болуп, эми албетте орустун программасы менен жүрөт, бирок колдон келишинче ошол мектепте кыргыздын маданиятын, искусствосун, ушул биздин спортту улуттук, бир ушундай улуттук кандайдыр бир өзгөчөлүктөрүбүздү сактап кала турган мектептерди ачсак аябай жакшы болмок. Ал албетте орус тилинде эле жүрөт, бирок бул жерде мисалы үчүн мынау орус тилинен сырткары армияндардын кандайдыр бир кружоктору, башкалары бир ушундай аябай жакшы да, өздөрү спонсор болушуп, бүт айлантышып, көрсөтүшүп балдарды. Ушундай сонун бизде эле ушундай мектептерди ачсак болот. Мен ушул азыр жумуштар менен өтүп келе жатып, ушул нерсени мен мурда деле айтып жүргөм. Дагы кайталап коеюн, мына ушундай мектептер сөзсүз керек. Эмесе биздин балдарыбыз Орусияда жүрүп орус болуп калат да. Такыр өзүбүздүн мекенибизди, ким экендигибизди унутуп, бир жолу ошондой кайтпас болуп. Андан көрө ушундай бир өзүбүздөн кичине тыйын чыгарып, мамлекет мугалимдерди алып келип, кандайдыр бир жардамдарды берип, бул жерде иштейм десе мугалимдер жетишпейт. Мамлекет өзү эле төлөп бермек. Айлыктарын жакшы кылып төлөп берип, жакшы бир күчтүү мугалимдерди алып келип, кружокторду ачып, комуз, аккордеон кружокторун, аккордеон деле биздин улуттук аспап болуп калды окшойт. Бир ушундай жакшы жөрөлгөлөрдү, жанакы кол өнөрчүлүк, улуттук кол өнөрчүлүктөр боюнча бир үйрөтүп, бир ушундай кыргыз экендигибизди унутпай жүрсөк. Саламатта туруңуздар. Сиздер менен блогер Бакыт Сулайман болду, Санкт-Петербургтан.